Ригидность, кыргызча айтканда катуулук деген эмне экенин билесизби? Жана ал эмне себептен медиа сабаттуулук менен тыгыз байланышта. Ригидность бул жаңы шарттарга көнүү, компромисске келе албоо жана көз караштар жана ишенимдер системасын өзгөртө албоо. Ал нерсе ар бирибизде бар, бирок деңгээли гана ар кандай. Келиңиз, сиздин катуулук деңгээлиңизди оюн аркылуу аныктайлы. Эгерде ооба деп жооп берсеңиз, манжаңызды бүгүңүз. Кандай гана шартта болбосун, өзүңүздүн тууралыгыңызды коргойсуз. Сиз менен талашып тартышуу мүмкүн эмес. Сизге жеңилгениңизди моюнга алуу кыйын, башкысы катышуу эмес, жеңиш. Жакшы досторуңуздун арасында карама-каршы көз караштагылар жок. Сиздин каттоолоруңуздун арасында сиздин саясий көз караштарыңызга кээде каршы келген медиалар жок. Сизге карама-каршы келген идеяны колдогон адамдарга өз көз карашын түшүндүрүүгө мүмкүнчүлүк бербей, дароо эле жок деп жооп бересиз. Сиз көп учурда милдет сезимине негизделген принциптерди карманасыз. Кандай гана иш болбосун, сиз үчүн эң кыйын нерсе бул башталышы. Интернетте адамдар көзүңүз үчүн адаттан тыш нерсе кылып, бирок эч нерсени бузбашса да, ыңгайсыздыкты сезесиз. Эгерде сиз 5 манжаңыздан ашык бүккөн болсоңуз, анда кабатыр болбоңуз. Катуулук бул жаман сапат эмес, бирок маалыматты туура кабыл алуу үчүн кичинекей чакырым белгиси. Катуулугу бар адамдар кээде алардын көз караштарын колдобогон маалыматты кабыл алууда кыйынчылыктарга туш болушат. Ошентип, мен өзүмдүн катуулуума каршы күрөшүү жолдору жөнүндө айтып берем. Жаңы нерселерге ачык болуңуз. Ультралибералдык же ультраконсервативдүү маалымат булактарына жазылыңыз. Эмоцияларыңызды башкарыңыз. Эгер сиз конфликтке тартылсаңыз, анда сиз өз көз карашыңызда объективдүү эмессиз. Билимиңизди жаңыртыңыз. Балким, сиз өз пикириңизди негиздеген маалыматтар өзгөргөн жана жаңы тыянак чыгарууга убакыт келди. Адамдардын туура эмес болууга укугу бар экенин унутпаңыз. Аларга жардам берүүнү кааласаңыз, алар жазган маалыматты жокко чыгаруу үчүн социалдык тармактарыңызды колдонуңуз. Жана унутпаңыз, статистиканы жана фактыларды колдонуу маанилүү.